Ысык Көл облусунун жергиликтүү сотторунун 2020 жылдагы ишмердүүлүгүн жыйынтыктоочу кеңешмеде сот адилеттигин жүзөгө ашырууда орчундуу болгон жагдайлар, ошондой эле соттук иштерди кароонун сапатын жогорулатуу менен бирге иштерди карап чыгуунун мөөнөттөрүн сактоо тууралуу көптөгөн маселелер талкууланды. Жарандардын сотторго болгон ишенимин жогорулатуу максатында алгылыктуу иштер алып барылып жатканы кошумчаланды. Быйыл биздин соттук актыларыбыздын бекемделүү пайызы 75% түзүп атат. Конечно, бул бизди көп нерсеге милдеттендирет. Анткени соттук практиканы бирдиктүү кылууга жетише турган болсок, бул пайыз дагы жогорулайт деп ойлойм. Бардык эле кишилер сотко ыраазы боло бербейт, анткени утулган тарап ар дайым нааразы болору бардыгына белгилүү. Ошонсо дагы биз элдин ишенимин, сотторго болгон ишенимин жогорулатуу максатында дагы бир топ иштерди, алгылыктуу иштерди алып барганга бул жылы аракеттерди жасайбыз. 2020 жылы Ысык Көл облусунун административдик соту тарабынан 179 экономикалык иш, 242 административдик иш, 85 соттук материалдар каралган. Соттук иштердин мөөнөттү бузуу менен каралганды боюнча көйгөйдү административдик сотто судьянын аздыгы менен байланыштырышууда. 2020 жылы административдик сотту 506 иш карады. Анын ичинен 101 иш бизге облус сотко даттанылып, анын ичинен 82 иш күчүндө, 19 иш бузулган. Бул пайызга айландырып айтсак 81,4% түзөт. Бул көрсөткүч жаман эмес, соттун бекитилиши боюнча жаман эмес. 19 жылга салыштырмалуу 3,7% жогору. 2020 жылы административдик сот тарабынан 32 иш мөөнөттү бузуу менен каралыптыр. Бунун бир себеби болуп калды, ошол административ сотто бир эле судья калып калган себеп. Никеден ажырашуу, алимент өндүрүү доо арыздары боюнча жарандар өздөрүнүн укук жана милдеттерин билүүсү шарт. Алимент өндүрүүдө сөзсүз түрдө сотко кайрылуунун кереги жок. Арызданган эки тарап нотариалдык негизде көйгөйлөрүн келишип чечип алышса болору белгиленди. Ошол алимент өндүрүү боюнча сөзсүз түрдө эле сотко кайрылуунун деле кажети жок. Алимент боюнча мынакей үй бүлө кодексинде көрсөтүлүп турат. Ата эненин милдети, эки тарап ажырашып кеттиби же бир эле никеде турганда же атасы же энеси баланы тарбиялоого, ага кем карчыларын сатып алып берүүгө бир акча каражатын бербей атабы, иштегиси келбей атабы, ошол учурда бул тарап өздөрүнчө эле келишим түзүп, ошол келишимде балдарды тарбиялоо маселеси боюнча да, аларды багуу маселеси боюнча, же болбосо кимдин карамагында калыш керек бала, кимдин багуусунда жашаш керек, кимдин үйү бар, кимдин үйү жок деген маселелер боюнча. Ал эми Ысык Көл райондук соту боюнча жалпысынан 2204 иш каралган. Аталган райондук сотуна автоматтык маалымат тутуму киргизилген. Мында электрондук система аркылуу арыздар катталып, соттук төраганын катышуусуз эле иштерди бөлүштүрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Мындан тышкары арыздардын санын азайтуу максатында түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Арыздар азайтуу максатында ушул эки тарапты жарашууга чакырабыз. Бул жарашуу, макулдашуу түзүлөт. Бул процессуалдык нормада каралган. Андан сырткары медиативдик жолу менен ошо эки тарапты элдешүүгө чакырып, ошондой профилактика өткөрүп, аларга ушул тартибин түшүндүрүп, ошо тараптарды көбүнчө ишти жарашуу макулдашуу аркылуу ишти бүтүргөнгө аракет кылабыз. Жети Өгүз райондук сотунда да башка райондордой эле судьяларга соттук иштер АИС жергиликтүү системасы аркылуу бөлүштүрүлүүдө. Аталган райондук сотуна түшкөн арыздардын басымдуу бөлүгү жарандык иштер боюнча соттук материалдар түзөт. Учурда үй бүлөлүк ажырашуулар, алимент өндүрүү жана жер маселелери боюнча арыздар көп катталууда. Жети Өгүз райондук сотунда ушул санариптештирүү боюнча иштер толугу менен жыйынтыкталды десем болот. Токтоло кетсем, АИС программасы 2020 жылдан баштап толук кандуу иштеп, анан Жети Өгүз райондук сотунда 3 судья кызматтанат. Ошо төрага кошулганда ушул судьяларга иштерди бөлүштүрүү АИС жергиликтүү сот системасы аркылуу бөлүштүрүлүүдө. Иштердин жыйынтыктары, иш кагаздары дагы ошо электрондук тартипте киргизилип, мындан тышкары биздин райондук соттун имаратына ошол аудио, видео көзөмөлдөө системалары да орнотулду. Ошол сот процессинин жүрүшү
аудио видео жазуу жүргүзүлөт. Белгилей кетсек, райондук жана шаардык соттор тарабынан 431 жазык иш, 363 жоруктар жөнүндө иштер, 1623 соттук материалдар каралган. Айнура Орозобекова, Нурлан Чойбеков, Ысык Көл жаңылыктар кызматы үчүн Каракол шаарынан.